Бүгүн тапшырылып жаткан батирлерди дагы мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоо катары кабыл алыңыздар. Ушул заманбап 306 батирлүү турак үйдү куруу үчүн республикалык бюджеттен 522 миллион 700 миң сом акча бөлүнүп берилген. Өлкөнүн ички тышкы коопсуздугу камсыз болбосо, эч кимге батирдин деле кереги жок. Аны мына дүйнөдө болуп аткан окуяларды көрүп билип атабыз бардыгыбыз. Ошондуктан мына биринчи кезекте сиздерди камсыз кылып, болгон күчүңөрдү, убакытыңарды мамлекеттин ички жана тышкы саясатына жумшаса деп тилек кылып атабыз. Мына ошон үчүн берип атабыз сиздерге. Ушуну эсиңиздерге алып коюшуңуздар керек.